Бисмилла, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Урматтуу мусулман бир тууганым, мусулмандарға зыян беріп жатқан нәрсені жолдан тазалап қойыштық, аны четке түртіп қойыштық. Бұл өте улуу сооп. Егер жолдан бир тикен көрсөңүз, же таш көрсөңүз, же шише көрсөңүз, же дагы башка бир мусурларды көрсөңүз, мына ошону жолдан алып тазалап кое турган болсоңуз, анда Аллах Таала өзүнүн берешендиги менен, өзүнүн фазилеттүүлүгү менен мына ошол себептүү сиздин күнөөлөрүңүздү кечирип жиберет. Жана бул кылган ишиңизге сизге садака берди деген сооп жазат. Жана ошондой эле кыямат күнүндө Аллах Таала сизди тозоктон куткарып, бейишке киргизет. Бул нерсеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан көптөгөн хадистер келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жолдогу мусулмандарга зыян берип жаткан нерсени тазалап четке сүртүп коюштук, бул имандан деген. Эгерде кишинин жүрөгүндө иман боло турган болсо, Аллах Тааладан болгон уяттуулук боло турган болсо, пенделерден болгон уяттуулук боло турган болсо, анда мына ошол жолдо жаткан бир зыяндуу нерсени көрө турган болсо, мына ошол нерсени четке алып коюштук. Бул имандан деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде бизге кабар берип өткөн. Ал эми мунун тескериси, жолго каратып бир мусорду ыргытыштык, башкаларга зыян берип турган нерсени жолго каратып атыштык. Бул Аллах Тааланын наалатын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын наалатын жана жалпы эле адам затынын наалатына душар кылат. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, мусулмандарга кандай бир пайдалуу иш боло турган болсо, мына ошону жасап кое турган болсоңуз, мунун сообун сөзсүз түрдө көрөсүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде адамдардын эң жакшысы деген, Аллах Таалага эң сүйкүмдүүсү бул башка мусулмандарга пайдасы тийгени деген. Ал эми адамдардын эң жаманы, Аллах Тааланын астында Аллах Тааланын карын келтирген, адамдардын жинин келтирген, адамдардын каргышына калган, Аллах Тааланын каргышына калган пенде бул башка бирөөлөргө зыян берген деген. Мен ал жолго ошол мусор ыргытып зыян берсин, зыяндуу нерсени куруп коюп зыян берсин, же башка мусулмандарга сөзү менен зыян берсин, тили менен зыян берсин, же денеси менен зыян берсин, мына ушул эң жаман адам деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Бул адамдын уяты жок, жүрөгүндө иманы жок адам деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай өзүнүн жемелөө сөздөрүн айтып өткөн. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бул жолдогу нерсени тазалап коюу боюнча келген кээ бир хадистерге токтоло турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Лакад раайту раджулан ятакаллабу фил жанна фи шажаратин qata'aha min zahri at-tariq kana tu'zil muslimin" дейт. Мен жолдогу мусулмандарга зыян берип жаткан нерсени жолдон четке алып койгондугу үчүн бейишке кирген кишини көрдүм деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, ким жолдо жаткан нерсени мусулмандарга же башка бир айбанаттарга зыян берип аткан болсо, мына ошону тазалап кое турган болсо, бул адам бейишке кирет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейиштен көрдүм деп атат. Бейиш азыр бар, урматтуу мусулман бир тууганым. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Таала бейишти көргөзгөн, тозокту дагы көргөзгөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондо айтат: "Адамдардын жасаган жакшы иштери дагы, жаман иштери дагы мага көргөзүлдү" дейт. Жасаган жакшы иштердин арасынан мен жолдо жаткан зыяндуу нерсени тазалап коюштукту көрдүм дейт. Ал эми жаман иштердин катарында, күнөө иштердин катарында ошо мечитке бир какырып түкүрүп коюштукту мен көрдүм деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай бизге кабар берет. Башка бир хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Байнама раджулун ямши бит-тариq важада гусна шаукин аля at-тариq фааххараху фашакараллаху лаху фагафара лаху" дейт. Бир киши жолдо бараткан кезинде дейт, ошол башка адамдарга зыян берип жаткан бир дарактын чырпыгын көрүп калды дейт. Мына ошонун тикендүү чырпык экен, башкаларга зыян берип жатат деп мына ошону жолдон четке алып койгондугу үчүн Аллах Таала мунун кылган ишине ыраазычылык билдирип, Аллах Таала шүгүр билдирип, анын жасаган күнөөлөрүн кечирип жиберди деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү кабар берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, жолдо кандай бир кичинекей таш болсун, же кичинекей бир мусор болсун, же дагы кандай бир жолдо жаткан бир айнек болсун, же бир кандай бир мусулмандарга зыян берип аткан нерсе болсун, мына ошол нерсени тазалап кое турган болсоңуз, анда сиздин күнөөлөрүңүзгө кафарат болот экен. Ооба, бул өтө эле жеңил иш.
бирок Аллах Таала өзүнүн фазилеттүүлүгү менен башка мусулмандарды урматтаганлыгы үчүн, башкалардын кадыр баркын ордуна койгондугу үчүн, башкаларга да зыян болбосун деп жер бетиндеги башка пенделерге өзүнүн мээримдүүлүгүн, өзүнүн зыянын тийгизбестен мына ошолорго өзүнүн пайдасын тийгизгендиги үчүн Аллах Таала бул пенденин күнөөлөрүн кечирип, күнөөлөрүн тазалап койду деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн имам Бухари чыгарган, имам Муслим чыгарган сахих хадистеринде бизге кабар берет. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жолдо жаткан нерсени тазалап коюштукту садакага теңеп өткөн. Тумитул азани торики садакотун деген. Жолдо жаткан бир зыяндуу нерсени четке алып коюштугуң бул садака болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, бул садака дегенде эле сөзсүз түрдө бирөөгө акча берип, бирөөгө тамак алып берип, же башка бирөөгө кийим алып берип, ушундай нерсе менен болбойт. Садаканын түрлөрү аябай көп. Мына ошол садаканын түрлөрүнүн бири бул жолдо жаткан зыяндуу нерсени четке алып коюштук, же бир жолду оңдоп коюштук, же мусулмандарга бир жакшы шарт түзүп берип коюштук. Кандай бир жер болбосун, алардын дааратканасы болсун, же алар жүрө турган жол болсун, же алар өтө турган көпүрө болсун, кандай бир нерсе боло турган болсо, мына ошол нерсени оңдоп кое турган болсоңуз, мына ошол нерсени тазалап кое турган болсоңуз, сизге мына ушундай улуу сооптор берилет экен. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, карап көрсөңүз, бул хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул мусулманга берип аткан зыянды тазалап койгондугу үчүн Аллах Таала бейишти берди, анын күнөөлөрүн кечирди, ага садака берди деген сооптор жазып аткан болсо, эми биз башка мусулмандардын көңүлүн көтөрө турган болсок, башка мусулмандарга жардам бере турган болсок, башка мусулмандардын бир муктаждыгын өтөп бере турган болсок, башка мусулмандарды ушул намазга алып келип намазга жыгыта турган болсок, анда бизге кандай сооптор берилет? Бунун сообун Аллах Таала өзү гана билет. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, мунун тескерисинчи мусулмандарга зыян берүүдөн алыс болуш керек. Жолго өзүң мусорун ыргытканды, же жолго өзүңдүн бир акча нерсени таштап кетиштигиң, же эс алганы чыккан болсоң, мына ошол жерге өзүңдүн мусоруңду таштап кетишиң, башка адамдар көргөндө жиркене турган абалга калтырып кетиштигиң, бул адамдардын наалатын, Аллах Тааланын наалатын алып келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мусулмандарга зыян бере турган нерсени кылыштык ваджабат лаху ла'натухум дейт. Ким бир мусулмандарга зыян бере турган нерсени жасай турган болсо, бул адамга ошо адамдардын наалаты милдет болуп калат дейт. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям силер эки наалат түшө турган жерден сактангыла дейт. Биринчиси, адамдар көлөкөлөп отура турган жерге өзүңдүн зараңды, өзүңдүн заңыңды чыгарып кетиштигиң дейт. Экинчиси, адамдар өтө турган жолго зара кылыштыгың, өзүңдүн заңың чыгарып кетиштигиң, бул жерге Аллах Тааланын наалаты түшөт, ошол жерден сактангын деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге айткан. Эми бул бир эле жолго эмес, же дарактын көлөкөсүнө эмес, кайсы бир жерден мусулмандар пайдалана турган болсо, мына ошол жерде аларга зыян бере турган нерсени таштап кетиштигиң, зыян бере турган нерсени ыргытыштыгың, мейли алар денесине зыян берсин, же өзүнүн жытын чыгарып зыян берсин, бир өлгөн малды, же өлгөн бир жаныбарды, же өлгөн бир сасып кеткен нерсени ошол жака ыргытышың, мусулмандар ошол нерсени жыттап зыян таба турган болсо, мына ошонун күнөөсүн сизге түшөт. Бул жерге Аллах Тааланын наалаты түшөт. Биз алыс болушубуз керек, этият болушубуз керек. Аллах Таала баарыбызга тафик берген болсун. Мына ушундай жакшы амалдар жасап, кыямат күнүндө бейиште бирге жыйнаган болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.